Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр Бишкек шаарынын административдик соттун имаратынын жанында турам. Силерге жакшы белгилүү болгондой, 28 мартта Ашиевдин мыйзамсыз кайрылуусунун негизинде, БШК кайрылуусунун негизинде, БШК мыйзамсыз ал кайрылуусуну кабыл алып, караштырып, анан кийин мыйзамсыз чечим чыгарып, ошол чечимдин негизинде мени депутаттык мандатынан ажыраткан. Ошого байланыштуу мен административдик сотко БШКны сотко берген болчумун. Биринчи биздин менин кайрылуумду, жалобамды, заявлениямды улар кабыл алган эмес, экинчисин кабыл алган эмес, ар түрдүү майда чуйда шылтоолор менен кабыл алган эмес. Бирок үчүнчү жолу уже заявлениямды бергенден кийин алар мурда эгер менин заявленияларымды ар бир заявлениямды 3 күн карап, анан кийин кабыл албай аткан болсо, мунусунда бир күндө эле карап 3 апрелде берген болсом, 4 апрелде уже кабыл алып, кароого алдык деген чечим чыгарып берген. Ошол чечимге ылайык 23 апрелде уже биринчи алдын ала сот отуруму болгон болчу. Болбошонуп чечилди. Бирок мен баягы журналисттер айткандай, мынтип тез кабыл алганы мандайм бар дегендей, жана административно процессуальный кодексте абдан внимательно карап чыгып, мен азыр жанагы берген арызымды, кабыл алган арызымды мен кайра алганга мажбур болуп атам. Себеби деген, эгер мен бул арызымды кайрадан алып, БШКга заявление жазып, анан кийин баягы сотко чейин териштирүүлөрдү ЦИК менен бирге териштирбесем, анда значит 28 числосуга чейин, апрелге чейин эгер ушуну кылбасам, мен толугу менен БШКнын үстүнөн арыз берген укуктан айрылып калат экенмин. Ошондуктан мен азыр аргасыз бул арызымды кайра алып, азыр эми барып ЦИКке кайрадан арызымды жазып, ЦИК менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп келгенден кийин, анан кийин уже сотко берсем, анан кеңири сотко бере берсем болот экен. Ато булардын мындайча өзүнүн булардын бир эмеси бар экен да, хитрлыгы бар экен. То есть азыр мен эгер 28 апрелге чейин, булар 23 апрелде сот болот деп атат, алдын ала биринчи сот болот дейт, отуруму. Эгер мен 23 апрелге чейин азыр кайта албай, өзүм арызымды албай, 23 апрелге чейин эгер карап отура турган болсом, биринчи сотту өткөрөттөр дагы, анан кийин 23 апрелде, анан 28 апрелге чейин созуптур, мисалы 29 апрелде отурум жүргүзүптүр. Ошонун негизинде силер могу алдын ала отурумдарды, алдыны сотко чейинки жанагы териштирүүлөрдү ЦИК менен жасап атсаңар, ошонун негизинде биз силердин арызыңарды кабыл ала албайбыз деп туруп, кайра мага берип койсо, ошону менен баягы сроктор бар деп өтүп кеткенден кийин, жанагы БШКнын мыйзамсыз чечимини кайрадан сотко бергенге вообще эле эч кандай мүмкүнчүлүгүм болбой калат экен да. Ошондой, мындайча айтканда, азыркы мен муну менен эмнени айткым келет? Мындайча айтканда, биздин соттор бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгын, укугун коргоонун ордуна ошондой мыйзамдын эле алкагында ушундай капкандары бар экен. Ошол капкандарга түшүрүп алып туруп, кыргыздардын жаранынын укуктарын, кызыкчылыктарын каалагандай депсеп, бирөөлөрдүн заказын аткарып, жана башка өздөрүнүн кызыкчылыктары менен ушундай капкандарга салып, бардыгы элдин кызыкчылыгын ушинтип депсей берет экен. Ошондуктан мына биздин деген адамдар сотко наразы болуп, чындыкты таба албай, адилеттүүлүктү таба албай күйүп пышып жүргөндөрү, ошонун аркасынан прокуратурага барып, ал жерде да эч жерде чындыкты таппай, өздөрүн күйгүзүп аткандагын, өздөрүнө өрт салып, жанынан тоюп, жанагы эмес чындыкты таппаганына чыдай албай, ошол күйүүтүнө чыдай албай, өзүгө кол салгандар көп болуп атат. Вот ошондуктан мен
Bunu azırınça aldın alak içine sizlerge bildiriw jasap koyun dep atam. Özümden okutum menen bölüşüp sizler dagın şunu bilip жүрgülö degen oydu aytkım kelet. Çok rahmat.